Саламатсыздарбы? Нурус ТВ каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга подписация болуп, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Бишкек шаардык кеңешинин депутаты, Жогорку кеңештин депутаты Алярбек Абджалиевдин уулу Темирлан Токобеков ооруканадан чыкты. Бул тууралуу Азаттыкка бүгүн 17-июлда травматология жана ортопедия илим-изилдөө борборунун директору Сабырбек Жумабеков билдирди. Ал ооруканадан чыкты. Воронцовкага реабилитация деп жазып бердик. Бирок кайда барарын өзү билет. Анын мээси чайкалган жана жамбаш сөөгү сынган. Операциясыз эле бүтүп калат. Балдак менен басып жүрсө болот. Токобеков катышкан жол кырсыгы 7-июлда таңга жуук Бактуу Долонот айылында болгон. Lexus жана BMW X7 машинелери Lexus автоунаасындагы 4 киши тең ажал тапкан. Милициянын маалыматында BMW X7 каракол тарапты көздөй бара жатып каршы тилкеге чыга калган. Lexus менен кагылышкан. Кийин BMW X7 машинесинде Абджалиевдин уулу бар экени белгилүү болгон. Маркумдардын жакындары Азаттык радиосуна кайрылып, кылмышты жашыруу, видеолорду өчүрүү аракети көрүлүп жатканын айтып даттанышкан. Токобековдун жакындары бул маалыматтарды төгүндөп чыгышкан. Облустук милиция окуя кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүш иштерин баштаган. Ага экспертизанын жыйынтыгына жараша юридикалык баа берилери белгиленген. Коомчулукта резонанс жаралган үчүн бул ишти объективдүү иликтеп тергөө максатында облустук милиция өз көзөмөлүнө алган. Азыр экспертизанын жыйынтыгы чыга элек деди СК ОБнин басма сөз катчысы Сталбек Усубакунов. Абджалиев президент Сооронбай Жээнбековдун кудасы экени маалым. Түштүк Кореянын премьер-министри Ина Кион расмий иш сапар менен Кыргыз Республикасына келди. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди. Маалым болгондой, Манас эл аралык аэропортунда аны премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев тосуп алды. Аэропорттогу расмий жолугушууда Ардак кароолдун ротасы тизилип, оркестр эки өлкөнүн мамлекеттик гимндерин аткарды. Кореянын премьер-министринин расмий иш сапарынын алкагында бир нече иш-чара пландаштырылган. Анын ичинде 50дөн ашуун Корея компаниясынын катышуусунда эки Кыргыз-Корея бизнес форумун, Б2Б түрүндөгү жолугушууларды, ошондой бир катар эки жактуу жолугушууларды өткөрүү пландалган. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө тараптар соода, айыл чарба, саламаттыкты сактоо, тоо-кен тармагы, туризм, энергетика, транспорт, текстиль өнөр жайы, маалыматтык технологиялар чөйрөсүндө, ошондой эле маданий гуманитардык байланыштарды бекемдөө багытында кызматташууну мындан ары карай өнүктүрүү маселелерин талкуулашат. Ошондой эле Кореянын премьер-министрин Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков кабыл алат. Расмий сапардын жыйынтыгы боюнча бир катар эки жактуу документтерге кол коюу пландалууда. Ысык-Көл облусунда скутер менен дайынсыз жоголуп табылган Казакстандын жараны М. Аркадий окуяны айтып берди. Маалыматты Ысык-Көл ОБнин басма сөз кызматы кабарлады. Казак жараны 2 күн бою скутерде болуп, 3-чү күнү скутер чөгүп кеткенин айткан. Андан кийин Кажысай тарапка 5 чакырымдай өзү сүзүп барганын билдирген. Скутер менен көлдүн түштүк жээгин көрүп келүүнү ойлогом. Бирок 20 мүнөт жүргөндөн кийин эле май түгөнүп калды. Артка кеткенден көрө түштүк жээкке барууну ойлодум. Менде коопсуздук жилети жана сууга түшүүгө ыңгайлашкан шым эле бар болчу. Катуу толкундан скутер каракол тарапка багыт алып жатты. Мен 2 күн бою скутерде болдум. Колдон келишинче скутерди бир калыпта кармоого аракет кылдым. Экинчи түнү жарыктарды көрүп, скутерди колум менен айдап сүзгөнгө аракет кылдым. Дагы катуу шамал болду. Эртең менен Кажысай тарапта болуп калганымды билдим. Ошол убакта скутер чөгүп кетти. Анан өзүм 5 чакырымдай сүзүп жөнөдүм. Колдорум чарчап, капталдап, чалкалап сүздүм. Жээк аз калганда дарак бар экен. Ошону кармап жээкке чыгып, анан ошол жерде эс алдым. Жолго чыгып Кажысайдан чолок шым, бутума тапишке сатып алып балыкчыга, андан соң пансионатка келдим деген казак жараны. Ошондой эле басма сөз кызматы учурда Ысык-Көл РИБ казак жаранынын берген көрсөтмөсү боюнча текшерүү иштерин жүргүзүп жатканын кошумчалайт. Аны менен бирге скутердин ээсинин жазган арызы да каралууда экенин баса белгилейт. Бишкекте бир канча кичи райондорго жете турган электр энергиясын пайдаланган, өлкө бюджетине 183 миллион сомдон ашуун зыян келтирген майнинг ферма аныкталды. Бул тууралуу бүгүн 17-июлда экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат кабарлады. Мекеменин басма сөз кызматы билдиргендей, мындай учур Кыргызстанда биринчи жолу катталып жатат. Факт салык төлөөдөн качуу, кылмыштуу кирешени адалдоо беренелеринин негизинде кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүш башталды. Маалыматка караганда, Кытай жана Кыргызстандын жарандары компьютердик программаларды иштеп чыгуу жана аларды изилдөө лабораториясы деген негизде ТЦ аттуу ишкана ачып иштеп келишкен. Ыкчам иликтөө иштеринин натыйжасында бул топ өздөрүнүн санарип акча, криптовалюта түзүү боюнча мыйзамсыз ишмердүүлүгүн жүргүзүп жүргөнү аныкталган. Муну менен катар алар эсептеп чыгаруучу системаны, телекоммуникацияны жана байланыштагы жаңы каражаттарды колдонушкан. Кыргызстандын жараны ишкананын негиздөөчүлөрүнүн бири болгон жана ал майнинг фермага электр энергиясын жеткирип берген. Ортомчулук кызмат үчүн компания 2018-жылы 21 миллион сом киреше тапкан жана салык төлөгөн эмес.
СТЦ мекемесин тинтүү маалында 8000ден ашуун күнү-түнү электр энергиясына жана интернетке байланышып турган ар кандай моделдеги майнер табылган. Ишкананын жетекчилиги ага уруксаат берген документтерди көрсөтө алган эмес. Ошондой эле электр энергиясын пайдалануу нормадан ашканы, болжол менен 6-7 мегаватты түзгөнү белгиленген. Анын баасы айына 13-14 миллион сомду түзгөн. Муну Бишкектин бир канча кичи райондору пайдаланган электр энергиясына салыштырса болот. Өмүрбек Текебаев сыяктуу адамдар парламентке керек. Атамекен партиясынын лидеринин айланасындагы абалды кечээ жакында мурдагы президент Алмазбек Атамбаев ушинтип чечмеледи. Көпчүлүккө бул сөздөр анткорлук катары көрүндү. Түйүндүн колдонуучулары мурдагы президентке ушундай вердикт чыгарышты. Буга окшош пикирлерди байкалгандай эксперттер да карманышат экен. Аларга Вести сайты кайрылып көрдү. Бул эки жүздүүлүк деп билдирди Вести сайтына мурдагы премьер-министр Феликс Кулов. Атамбаев өзүн сындаган адамды өзү камап салган. Эми болсо Текебаевдин жакында акталып чыгышына көзү жеткенден кийин тескерисинче айткандарынан кайтууда. Мурдагы премьер-министрдин айтымында Текебаевдин эч кандай күнөөсү жок. Андан дагы деп белгилейт ал. Мурдагы депутатты бир гана адам Леонид Маевскийдин гана көрсөтмөсү менен каматкандыгын Атамбаев түшүндү. Ошол эле учурда мурдагы президентке каршы учурда бир канча адам көрсөтмө берүүдө. Бул табигый нерсе. Ал толкундана баштады. Себеби өзү алгачкылардан ушуларга жол ачты деп айтты Кулов. Эч кандай кыйыр көрсөтмөлөр менен Маевскийдин сөздөрү тастыкталган эмес. Бул саясий оюн. Көз карандысыз эксперт жана мурдагы чекист Максат Мамытканов мурдагы президент өзүн катардагы оппозициядамын деп эсептеп, ушундай нерселер тууралуу сүйлөп баштады деп эсептейт. Алмазбек Атамбаев Өмүрбек Текебаевдин алдында күнөөм бар деп бир канча жолу кайталган деп белгиледи ал Вести сайты менен аңгемелешип жатып. Эми болсо мурдагы президент түшүнүүдө. Учурда парламентте ушундай оппозициянын, ушундай альтернативалуу добуштун жоктугунан депутаттар кандайдыр бир чечимдерди бир добуштан кабыл алышууда. Көйгөйдүн баары ушунда. Жогорку кеңештин мурдагы вице-спикери Асия Сасыкбаева Вести сайтына Алмазбек Атамбаевдин эки жүздүүлүгүндө чек жок экендигин билдирди. Бул чеги коюлбаган кадимки эле адамдык эки жүздүүлүк деди ал. Атамбаев Текебаевди мурда эле эң жакшы билген. Депутаттар жана жалпы элибиз анын парламентте керек экендигин билишет. Бирок Атамбаев өз адамдык эңсөөсүн кандыруу менен аны четке чыгарган. Бул жерде жалгыз гана себеп Текебаевдин Атамбаевге жакпай калганын жана аны сындаганы. Эске салсак, жакында эле Жогорку сот Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин жана мурдагы элчи Дүйшөнкул Чотоновдун жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу иштерин кароону 21 августка жылдырган. Бул тууралуу депутат Канат Исаев айтып чыкты. Маалым болгондой, жакында эле Исаев баштаган бир катар депутаттар Москвада Бабанов менен жолуккан. Исаев: "Мен Москвага иштер менен баргам. Бабанов мага өзү чалып жолугууну сунуштады. Мен аны менен мурун бир партияда болгонум үчүн жолуктум. Биз саясий маселеден тышкары жеке маселелерди да талкууладык" деп айткан. Албетте Исаев ортодогу негизги чындыкты жашырып койду. Ал Бабановдон Атамбаевке кошулбай, Жээнбековго кошомат кылса, ага ырайым бериле турганын айтса керек. Албетте коомчулукта Бабановдун Кыргызстанга кайтып келишин каалаган караганда каалабагандар арбын. Эмнеге дегенде Бабанов ушунча жылдан бери саясатта жүрүп, жеткен кошоматчы, суу жүрөк, рейдер, мансап дегенде эт бетинен кете турган адам экенин өзүнүн ар кандай жүрүштөрү менен 200% далилдеп койду. Ал Кыргызстанга канча ирет келүү аракетин көрсө да, өзүнө козголгон кылмыш иштери боюнча жоопко тартылышы зарыл. Булак багыт. Асия эже Роза Исаковна айтмакчы, Атамбаев акыркы аракеттери менен саясий бечелдигин көрсөтүп жатабы же өзүнүн ким экенин далилдөөнүн аракетин көрүп жатабы? Атамбаев саясий бечелдигин кечээ жакында эле көрсөткөн жок. Эсиңерде болсо, президенттик кызматта отурганда деле өзүнүн ким экенин көрсөтүп, саясий жактан бечел экенин далилдеп, элин басмырлаган. Ошондой эле оппоненттерин камоого, саясаттан жок кылууну максат кылган. Ал турсун аны сындап жазган журналисттерди да сындыруу үчүн ойго түшкө кирбеген ири суммада кайып салган. Баарынан кызыгы, дүйнө жүзүндө болуп көрбөгөн нерселерге жол берип, адвокаттар да кысымга алып, бирин камоого, биринин мүлкүн тартып алууга аракет кылган. Мына ушундай коомду дүрбөткөн терс көрүнүштүн баары Атамбаевдин саясий бечелдигинин айынан орун алган десек болот. Атамбаев камалып калуудан корккон үчүн короосуна келген тарапташтарына таянып жатабы? Атамбаев коркок эмес, бирок түрмөдөн коркот окшойт. Балким анын жабык жайдан корккон фобиясы бардыр. Ошон үчүн тарапташтарына таянып, кой таш каштап ачып, коргонууга аракет кылып, митинг өткөрүп, бийликке сес көрсөткөн нерселерди жасап жаткандыр. Туура түшүнгөн кишиге анын жасаган аракеттеринин баары өзүнүн катачылыктарын мойнуна алгысы келбегенин далилдеп жатат. Кол тийбестик макамы алынгандан кийин Атамбаевдин тарапташтары көбөйдү. Аны колдоого алгандар ачыкка чыга баштады десек болобу? Ал өткөргөн митингге, аны коргоо үчүн түзүлгөн штабка барып, Атамбаевдин акыбал жайын сурап жаткандар мүмкүн Атамбаевдин учурунда кызматынан жогорулашкандыр. Мүмкүн эбегейсиз жардамын көргөндүр. Мүмкүн алар Атамбаевдин доорунда саясий куугунтукка алынган, жок жерден камакка алынган 30дан ашык адамдан кабары жоктур. Мүмкүн кээ бирөөлөр күчтүү оппозиция болуш керек деген идея менен Атамбаевди колдоо иретинде барышкандыр. Атамбаев күчтүү оппозиция боло алат деп
чын дили менен кошулууну максат кылышкандыр. Балким алар мамлекетте оппозиция жок болсо, мамлекет кандык системага өтүп кетиши мүмкүн деген ойдо болушкандыр. Кыскасы мыкты президент болгон дешпесе да, аны түрдүү себеп менен колдоп жатышат го. Атамбаев бүгүн бийлик кооптоно турган күчкө эеби? Атамбаев убактылуу күчтөнүп жаткандыр. Бирок ал акыркы мезгилдеги аракеттери менен бийлик кооптоно турган эбегейсиз күчтүү адам эмес, тескерисинче алсыздыгын көрсөтүп койду. Анын негизги максаты бийликке кооптуу жагдай жаратуу. Бирок анын буга чейинки аракеттерин эстесек, бийликти коркутуп жүрүп эле өз оппозициясын унутуп, бийлик тарапка ыктап кеткени көз алдына тартылат. Мүмкүн бул сапарда ушул ыкмасын колдонгону жаткандыр. Балким саналаштарына таянып, бийликке сес көрсөтүүнү максат кылып жүрөт. Анын аракетин кандай бааласак да, Атамбаевди бүгүн канча адам колдойт деген да маселе бар. Анткени ал бийликте турган мезгилинде көп адамды капа кылып, өйдүк-сөйдүк сөздөрү менен көптөрдүн назарына калган. Айрымдар Атамбаевди камаш керек дешет. Бирок анын жактоочулары Атамбаевдин камалышына мыйзам жол бербесин айып жатышат го. Атамбаевди камабай деле койсо болот. Анткени аны камайт дегенин өзү элди дүрбөлөңгө салууда. Ал өзү паст деңгээлге түшүп, өзүнүн ким экенин дагы бир жолу көрсөтүп койду. Бийликтегилер тескерисинче кырдаалды курчуткан жагдайлардын алдын алып, абалды жөнгө салыш керек. Бирок айрымдар Атамбаев камалса адилеттик орнобой тургандай сүйлөп жатышат го. Атамбаев камалса эле адилеттик орноп кетпейт. Адилеттик качан соттук система оңолгондо орнойт. Прокуратура, күч структураларында адамгерчилик орногондо, адамдарга түшүнүү менен мамиле жасаганды өздөштүрүшкөндө орнойт. Башкача айтканда, коркутуп үркүтүп түрмөгө камабай, күнөөсүн аныктоого аракет кылганда адилеттүүлүк орнойт. А бизде болсо элди коркутуп үркүтүп эле түрмөгө камай бергенди адат кылып алышкан. Ошон үчүн кенедей мамлекет экенибизге карабай түрмөнүн баары толуп калды. Бул чынында уят нерсе. Бир нерсеге шектелип камалган адамдардын 70% СИЗОдо жылдап жөн эле отурушканы да ачык чындык. Маселен, Кулматовдун түрмөдө отурганына 1 жыл болсо, анын ишине эми гана карай башташты. Мындай нерселер адамды далили жок камап алып, анан далил издегенден кабар берет. Эгер дал ушундай кадам менен кетсек, баш көтөргөн адамдардын баарын жоготуп, маңкурт мамлекетке өтөбүз. Ойлонуп иштеген киши болбогон үчүн буйрукту аткарып, өзүбүздү өзүбүз камап, жок кылган саясатка жол берип жатабыз. Адилеттик үчүн айтып коеюн, бул жакшы симптом эмес. Ошондой эле камакта отургандарга жетиштүү медициналык жардам көрсөтүлбөйт. Тийиштүү медициналык жардамдын жоктугунан камактагылардын ден соолугуна анча маани берилбегенден 25 жаштагы жапжаш жигит жүрөгү ооруп каза болду. Аида Жеңишбековнанын абалы да кубанарлык эмес. Ал да медициналык жардамга муктаж. Бирок аны кардиологияга дарылаттык дешкени менен калпы айыктырууга мүмкүнчүлүк берилбей жатканы өкүнүчтүү. Чынайым Кутманалиева, Булак Майдан. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 16 июлда Кой Таштагы тарапкерлер менен жолугушкан учурда Атамекен партиясынын түрмөдө жаза мөөнөтүн өтөп жаткан лидери Өмүрбек Текебаевдин ишинин кайра каралышына комментарий берди. Ал Текебаевдин иши боюнча катаал маселеге туруштук бериши керек болгонун журналисттердин суроосуна жооп берип жатып айткан. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттары жазып чыгышты. Факт сотто далилденген, бирок ал жазасын эбак эле өтөп койгон. Мен Текебаевдин кылмыш иши боюнча катаал маселеге туруштук беришим керек эле. Анткени парламентте Текебаевдей адамдар абдан керек экен көрүнүп турат. Ал узурпатор Атамбаевге салыштырмалуу Сооронбайдын убагында көбүрөөк отурат деген Атамбаев. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана мурдагы министр Дүйшөнкул Чотонов орус жаранынан ири суммада пара алган деген негизде 2017 жылы 8 жылга кесилген. Муну Текебаев Атамбаевге ачык оппозицияда болгон үчүн саясий куугунтук катары баалап жүрөт. Кыргызстандын жогорку соту 16 июлда саясатчылардын ишин жаңачылган жагдайларга байланыштуу кайра кароону баштаган. Бирок иш көлөмдүү, таанышууга убакыт керек деген негизде соттук териштирүүнү 21 августка жылдырды. 22 июндан бери Алмазбек Атамбаевдин экс-президент макамын алууга каршы тарапташтары анын Чүйдүн Кой Таш айылындагы үйүнө элдик штаб ачып чогулуп турушат. Мурдагы мамлекет башчы күн сайын тарапташтар менен учурашып, журналисттердин суроолоруна жооп берип турат. Жогорку кеңеш 27 июнда Атамбаевдин экс-президент макамын алууну колдоду. Азыркы саясий кырдаалда парламенттин номер 1 жалындуу трибуну кадимки даңазалуу шекерден чыккан Рыскелди Момбековго эле кыйын болууда. Ал бирде Алмазбек Атамбаевге жан тартып, кээде аны колдоп сүйлөп да жиберсе, көпчүлүк чечүүчү учурларда унчукпай кутулуп келатат. Ал аракеттеги мамлекет башчынын экономикалык, социалдык, тышкы саясаттарын өзгөчө коррупцияга каршы аябысыз күрөш жүргүзүп жатканын колдойт. Анткени өзү таза, эч кандай жаман нерселерге аралашпаган. Журналист болуп жүргөндө ички иштерди, жег иштерди ашкерелеп, ал үчүн куугунтук да көргөн адам. Бирок ал оор учурларда аша менен бирге болуп, анын гезиттеринин бирин чыгарып, ага жакындан аралашып, тузун да татып калгандардан. Мурдагы эки дос саясий, моралдык жана психологиялык жактардан биротоло эки жээкке бөлүнүп, мындан ары жолдору таптакыр бириктпей турган болуп калганда дайыма чындыкты айтып, түз калыс жүргөн Рыскелди Момбеков эмне кыларын да билбей калды окшойт. Ал ашанын да, аракеттеги президентинин да көңүлдөрүн алып, экөөсү менен тең мамилесин бузбоого аракеттер этчи, экөөсүн тең кыйгысы келбейт. Бирге жүргөн күндөрүн эстегенде ашага жан тартып кетсе, реалдуу абалды ойлогондо аракеттеги президентти колдогусу келип
кетет. Бирок аракеттеги президент чындык, адилеттүүлүк, мыйзамдуулук үчүн күрөштүн символуна айланса, аша чындыкка, мыйзамдуулукка моюнсунбаган, өзүнүкүн гана туура деген Кежир Телибайга айланган сайын ал үчүн экөөсүнө тең жагуу, элестүү айтканда эки отургучка бирдей отуруу чындыгында эле кыйын болуп баратат. Эмне деп эле бул Рыскелди байкебиздин моралдык өзөгү бекем, оңой менен бир жакка ой албаган инсан экендигин айгинелейт. Египеттин 4-чү президенти Хосни Мубаракка эл каршы чыкканда ал күч түзүмдөрүнүн жетекчилерине: "Мен силерге атаңардан да көп жакшылык кылдым эле. Башыма иш түшкөндө таштап кетесиңерби? Мени коргобойсуңарбы?" деген ачык талап койгондо, ошол убактагы коргоо министри атайын кызматынын жетекчиси: "Ооба, сиздин айткандарыңыздын бардыгы туура. Сиз биз үчүн кымбат адамсыз, бирок мамлекет сизден да кымбат. Ошол үчүн сизди колдой албайбыз" деп жооп беришкен. Анын сыңарындай жалындуу трибун жанда жок чечен Рыскелди Момбековго да: "Алмазбек аке, сиздин жакшылыгыңыздарды кантип унутайын? Бирок Кыргызстан мен үчүн сизден да кымбат болгондугунан гана мындан ары сизге кошула албаймын" деп ачык айтууга мезгил жетти. Эл мекен үчүн күйгөн эр жигит үчүн чечүүчү учурда эки жак менен тең көз кысышуу аморалдык көрүнүшкө айланып баратат деп де факто гезити өз пикирин коомчулукка жарыялаган. Булак Назар Ньюс KG.